Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн бизде студиябызда конокто кыргыз элине таанымал белгилүү ырчы, акын, обончу, кыргыздын дөша санаткерлеринин бири Сагынбек Момбеков агайыбыз. Агай, куш келиптирсиз студиябызга. Агай, азыр аябай сонун бир күүнү чектиңиз. Мүмкүн болсо айта кетсеңиз, бул кайсы күү көрөрмандар үчүн? Эми күү чыгарганды чыгардык, но бирок ошону атын койгонду ушунчалык кыйналам да. Бул өзүңүздүн автордук күү ошондо. Ошон үчүн муну турмуш толкундары деген сыяктуу кылып койгом да, турмуш толкундары деген. Түшүнүктүү. Агай, өткөндө биздин жанакы активисттерибиздин бири Миланбек Ураимов барып сизде айылыңыздан интервью алып келгенден кийин өзүңүз да көргөн чыгарсыз, жанакы социалдык желилерде аябай көптөгөн пикирлер жазылды, көптөгөн суроолор жазылды сизге. Мына ошолорго жооп берели деген максатта дагы сиз чакырганбыз. Келип бергениңиз үчүн алыстан ошол ат арытып, жол карытып келип бергениңиз үчүн сизге ошол биздин көрөрмандардын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Эми ошондогу суроолордун баягы пикирге калтырылган суроолордун бир четинен сиз келип бере берсем. Сагынбек Момбеков бул депутат Момбековдун кимиси болот? Экөө тең таластан деп көпчүлүк кызыгып сураптыр да. Эч кимиси болбойм. Эч кимиси. Фамилиясы Уйкаш болсо керек. Анан мындай бир аны менен бир эл сөзү деген кесиптимди ошол иштетти эле баягы. Аны куугунтук болуп жатканда жанагы асаба агым анан кийинкиси дагы эмне болду эле? Ошо асаба агымдар эмне болду эле? Аны ошондо алардын жаап, мен ушундай эметкенде мен эл сөзүн бир убактылуу берген болчумун. Анан эл сөзүбүз дагы жоголду. Улам кесипке кемирүүчүлөр пайда болот экен, кесипти кемирүүчүлөр. Аны ушулар чыгарттырбайт экен көбүнчө. Анткени чындык көбү басылып кетсе, ошо кемирип баштайт экен. Анан мен деле ошо ага чоң агымдагы неме керек экен, мындай каражат керек экен, спонсорун керек экен. Анан өкмөттүк болгондон кийин өлөсөлүү болуп чыгып калышы мүмкүн экен да, ошон үчүн токтотуп койгом. Анан эми баарын көрдүк, өзүбүздүн айыл чарба жумуштарын байкап,
жок дегенде жер үстү ээлеп калалы деп кичине анча мынча жерим бар, ошону тутам деп отурам. Түшүнүктүү агай. Агай, тарыхты карап көрсөк, Кыргызда дайыма эле кыргыздын баягы тарыхындагы бийлиги менен элинин ортосунда турган бул санаткер инсандар болот экен да. Мисалы Токтогул Сатылганов атаны карай өзбө тарыхын же болбосо башка кайсыл болбосун чыган чыкма санаткерлерибизди карасак, дайыма эле ушул баягы санатырларын, насаатырларын ырдоо менен элге туура жолду көрсөтүп, эгер бийлик аша чаап баратса, ошонун тизгинин тартып дегендей өзүнүн ырлары менен мындай туура жолду көрсөтүп келүүчү көсөм инсандары чыгармачыл инсандар болот экен. Анан биз сизди билебиз, биз кичинекей балдар элек ушул 90, жаңылышпасам 94-95 жылдары биринчи жолу Мыскыл тамашадан ырдап чыктыңыз окшойт, сат деген ырды. Анан ошондон бери эле сиз акыйкатты, адилеттүүлүктү, туура жолду, анан ошол эле катарда сындап бийликтин туура эмес бараткан жасап жаткан иштерин сындап ырдап келатасыз. Бүгүнкү күндө сиз кыргыз элине ушул саясий темада, ушул жанрда ырдоочу ырчы катары таанылдыңыз да. Анан агай, азыр мен суроону берейин. Бирок тилекке каршы мен сизди мындай жалгыз калып жатасызбы дегендей ойдомун да. Негедир бүгүнкү күндө бүгүнкү жаш муун, биздин санаткерлер, ырчылар, башкалар ушул темада ой жүгүртпөгөндөй да. Алардын баягы түшүнүгүндө менин оюмча ырчы деген эле баягы эптеп ырдап, бирөөнүн тоюна барып кызмат кылып 5-10 тыйынын алып эле кете бермей, өлкө жөнүндө, мамлекет жөнүндө, мекен жөнүндө алар кайгырууга милдеттүү эместей сезилет да магачы. Себеби бардыгы жасаган мамилеси ошондой. Ушул нерселерге сиз кандай баа берет элеңиз? Туура эле, ошондой жалгыз эле каласың, анан кимге кандай жагасың деген бир сөз бар да. Анан жалгыз калып деле иштеп жүрдүм, анан жагынганга аракет кылганым жок. Анткени жакпасын мен билчүмүн. Анткени туура эмес келатканыбызды да эртерээк айтканбыз. Бирок туура эмес келатканды улам эле чет мамлекеттерди акайып баштаган эле. Түркиянын ээрчийбизби же Швейцариянын же болбосо Япониянын ээрчийбизби, кана айткылачы, выборка кылгылачы дешип эле кыйналып өзлөрүнчө бир системаны бир жаңылык тапкелип, албетте биз мүмкүн аларды көрбөгөндөн кызыгып кетти элибиз. Ошо кызыгып барып ээрчип, анан бирөөдү ээрчиген акыры баягы жолоочуну ээрчип ителет болот дегендей болуп калдык да. Ушундай бир бараткансыйбыз да ушундай. Анан алар өзүнүн жолу менен кетип баратат. Ар кимсе өзүнүн жолу бар экен. Биздин өзүбүздүн жолубуз бар да. Кыргызстандагы өмүр каганат болуп келген бир убактагы түм эле тарыхый жерлерибиздин баарысын казактар ал убакта территория дегенди билчү эмес. Алар кандай болуп биздин канча жер берсе ошол жерге жашап тура турган эл болуп калган бир убактарда. Бирок ушул улуулугубузду өзүбүздү тандыртып, мындай Советтер Союзунун учурунда бизди башкача отуруп, бизди байкатпайбыз, анга түртүп, ушуну бир мындай бир туңгуюкка алып баратканын сезип турдук да. Ошол убакта чырылдап, чыркап, ушундай бир кайдыгейлик, кайыр заман ошодон чыгып кетти. Анткени Шайлообек Дүйшеев да өзү билбей калды, ушу менин ырларым ошондойго жакын экенин, анан ошого ыр жазып бере коем деп, мындай тигиндей деп айтсам ошого жазып бере коюп, анан өзү кийин уже мени бияка коюп, Шайлообекти жумшак экенин билип, анан бийлик ошону тороп башташты, тороп. Анан сага баардык немени беребиз, титулдарды беребиз. Сен только Момбековду чыгара көрбө, 50 жыл, 60 жылдыгына жолото көрбө деп ушинтип чоң тоскоолдуктарды кылып коюшту. Анан эми таарынгандан не пайда, баягы түшүнгөнгө сөз айлат, түшүнбөскө не пайда деп, калыстыкка түшүнгөнгө сөз айлак, түшүнбөсө не пайда дегендей. Анан ушу өзүбүздүн мындай бир немеден чыгыш үчүн мындай
ой келет да мага. Мындай ой келет. Мунугу азыркы система, биздин азыр жүргүзүп аткан система кийин деле болсо ошо булар сүткөрлөрдү чыгаруучу система келип атат да. Улам эле сүткөрлөрдүн фабрикасы деп койсок болот да. Биздин Кыргызстанда иштебей койгон жок, иштешип атышат. Только сүткөрлөрдү чыгарат да. Мындай бир созидатель чыныгы мекенди коргоп калуучулар эмес, мекенибизди сатуучулар көбүрөөк пайда болуп атат да. Ошондой эле ыңгайланышып келишет да. Анткени эчтекеден коркушпайт. Анткени жоопкерчилик жок. Эл сурай албайбыз. Эл өзүбүз ушул немеселерге басынып беребиз да, унчукпастан. Агай, азыр ушул жерде эл өзү ушуга күнөөлүү эмеспи? Эл өзүбүз да күнөөлүүбүз. Себеби агай, азыр менде бир ой келип кетти да сиздин сөзүңүз. Мисалы, азыр бизде Кыргызстанда баягы популярдуу болуп аткан окуу жайларды караса, биздин элдин көпчүлүгү басым жасап балдарын окутуп аткан жогорку окуу жайларды, кесиптерди карасак, мисалы медфакторго өтүү аябай кыйын, аябай чоң суммалар менен балдарын өткөрүп, аябай чоң каражат менен окутушат. Себеби баягындай экен да. Адам ден соолугу начарлап, баягы өлүм коркунучу келгенде канча акча десең берүүгө даяр болот экен да. Ошондон акча жасайт деп, коррупциялык жол менен балдарын медик кылып атат. Бирөө камалып башына иш түшүп, камалып баратса, ал коркунуч да эми камалып кетем деп. Ошондон акча жасайт деп балдарын юристикке окутуп атат да, массовый эл. Анан баягы эле таможник болууга окутат, бажычы болууга, гаишник болууга окутат. Менин балам мугалим болсун, же болбосо слесарь болсун, же болбосо сварщик болсун деп окуткан ата-энелер дээрлик жок да. Ал окуу жайларда мындай саналуу гана окуучулар бар. Ушуга эмне дейсиң деген суроо тууралда да. Ооба, мен туура эле айтам. Анткени жандалбас урушуп, ошону аялап калалы, минтип калалы, азыр кымбаттап кетелик да алып коелу, минтип коелу деген сүткөрлөр уже мурункусун жеп алган сүткөрлөр даяр да. Алар дайыма ошо биздин ичине кызарып турган нерсебизди баса калып туруп, жок кылып туруп, мына силердин жанагы биздин тиги суу сактагычты, кемпироватты берүүнде мына ушул эле кече эле кыйналып жүргөн, түрмөдө жаткан, кыйналып эле мен ага ушунчалык суу алып барып берип, баргандай нерселерди алып барып берип айданайын, кандай сен ушу биздин мекенибизди мындай көтөрө турган кишилердин бирисиң деп ташкенттерге мындай мамиле кылып турган учурда аларда мына патриотизм ушунчалык неметип, галстукту тагынып мен булкунуп жегендери болсо, кийинки немелери болсо азыр ит көрбөсүн дегендей эле заман алып келип баратат да бизди. Анан ушу бирок биздин элибизге мындай бир айтканда мешайт, мындай жолтоо болбой эле мындай дух берип кое турган бир инсан табылбай атат. Дух бере турган. Духуң жок болгондон кийин сен эч кандай бир жаратылуу немесини иштете албайсың. Мындай бир өлкөнү өндүрө албайсың, өнүктүрө албайсың. Анан сага таянып иш кыла турган мекенчил немени көрбөй турам да, мекенчил жарандарды. Бирок ошонун баарысы эле жеңиле турган позицияда сүйлөп калышат да, мындай болсо жакшы болот эле деп эле. Бирок ошол нерсе жакшы болбойт. Анткени элден коркмоюнча, элди тоготмоюнча бул система иштебейт. Нөлгө тете деп ойлосок болот. Адилеттүүлүктү эл талап кылмайынча чоңдурга не? Эч ким кайдыгер болуп өзү менен өзү булар каалагандай тайраңдабайбы? Өзү менен короосу тосулуу, тияк бияктан кайтарып турат, бирөөдү киргизбейт. Анан зачем бирөөдүн ыйын, чыйын уккусу келбейт. Мына ошондойлордун айынан биздин өлкө өнүкпөй баратабыз, өнүгө турган дагы жол жок болуп баратат да. Ошон үчүн өзүбүздүн кендирибизди өзүбүз чече турган элдик кеңештерди уюштуруп, ошол жерден эл өзү жөнөтүп представительдерин улуу баланча жерден биздин жерибиздин немесин коргой турган, ушуга ишенебиз деп туруп жөнөтсө, вот ошону кайра чакырып алып, керек болсо өлүм жазасын эл өзү башкара турган болсо, ошондо коркот эле. Азыр эчтекеден коркпойт, урганы жок. Сүйлөй бер. Ырдай бер, Сагынбек. Колуңа эчтеке келбейт. Итире берет, жүрө берет деген мааниде болуп атат. Агай, кайрадан интернеттеги суроолорго өткөнкү көрсөтүүгө келген суроолорго кайталы.
Биз жана эле айттым, ошол 90-жылдардан баштап эле сизди көрүп келатабыз. Ар бир бийликтин жасаган туура эмес иштерине башкалардан айырмаланып өз убагында сиз сын айтып, ошолордун туура эмес бараткан жолун көрсөтүүгө, туура эмес экенин далилдөөгө аракет кылып, чыгармаларыңыз менен элге чыгып айтып атасыз. Анан жылдар өтүп, ал нерселер баягы далилденип атат. Мисалы, ошол буга чейин башкарып келген бийликтин баары туш тарапка тыркырап кетти. Жана фабрикадан чыккан сүткорлор. Ошол фабрикадан чыккан. Эми агай, суроо. Момбековго эмне жагат экен өзү? Бул ким келсе эле баягы каршы чыгып сын айтып ырдай берет. Бул ушунун артынан баягы өзүн мындай популярдуу кылып акча табат деген мындай пикирлер болду да. Ошолорго кандай дейт элеңиз? Эмне үчүн дайыма бийликке каршы чыгып келип атасыз? Неге сиз дагы башкаларга окшоп мактабайсыз да ошо келген бийликти? Ошодон бирдеке өндүрүп, коркутуп отуруп өндүрүп аласың дегендей дагы кошумчалар бар. Анан мен андайды каалабайм. Мага ал жакпайт. Бирок мен ошол дос болуп жүргөн Бекназаровдон деле мен койчу деп койдум да, пендесиң. Анткени банктардын уурдалышы, ячейкалардын уурдалышы, Текебаевдардын эмне кылышы, Атамбаевдардын эмне кылышы тоже мен ичимде турат. Баарын кошо жүргөн, Бакиевдердин эмне кылгандарын. Анан ошолордун баарын көрүп эле, кайра эле баягы тас кейпибизге келип атабыз. Кайра эле ошол эле система. Азыр Жапаров келди, дагы эле ошол система. Андан да жаманыраак болуп баратабыз. Анан ошондо азыр даже бир убакта Атамбаевди критикалап койсок, ошонун шартында туура келбеген нерсени айтсаң, азыр жөн эле асман менен жерди айырмасы болуп баратат да. Ал убакта дагы ошондо кичине укчу эле дейм да. Анан Текебаевдин учурунда дагы ушулардай нерсени айтсак, бир убакта укчу эле да. Азыр аны да укпай баратышат. Ошондой нерселерди да укпай баратабыз. Анан ошондон кийин биз каяка баратабыз деген токтотуп калууга мен жана өткөндө неме передачаны айттым эле. Ушу бизди бир Кудай таала бир корабльге салып алып баратат. Ушу бойдон туңгу жакка түшөсүңөр, жоголосуңар, жок болосуңар, бирок ушудан чыгып кете алсаңар, аман каласыңар дегендей болуп баратабыз да. Болбой эле ошол корабльден чыкпай тырмышып ошол неме менен кетип баратабыз да. Биз чыгып калууга аракет кылышка жаштар дагы ынана албайт. Же мындай бир интеллигенция ынана албайт, же студенттер ынана албайт. Ушундай нерсени мындай бир кыйындык менен түшүндүрүш керек болот. Агай, ошондо күнөө кимде болуп калып атат? Күнөө деген ошол биз алып келип аткан эл өзү ушундай фабрика, жана сүткорлордун фабрикасын чыгарууга биз системага макул болуп калганбыз да. Чынында айтканда бул бир жагы. Экинчи жагы бул дүйнөлүк немеде биздин ордубузду каерде кимдер апределип келген? Ушуга чейин биздин кыргыз каганатынын жерлери болгон жерлерибизди бүт орустардын территориясына кирип кетти да. Казактардыкы кирип кетти. Мен тажиктерге 2 районду бошотуп бердик Мургап менен эмен. Эми дагы алабызды Баткенди деп өздөрүнүн неметин пландарын түзүп атышат. Анан мындай карасаң Мирзоев деле ушу гестерди ээлеп калсам, суудун башы болсом, баарын көрсөтөт элем деп алар отурушат. Ошо бизди ошо калыс болсун үчүн Кудай таалам жараткан. Эл кыргыздар калыс болсун үчүн жараткан. Анткени биз суубуз кетип атса деле анчалык неметпейбиз. Биз адамды өндүрүп деле калбайбыз дейт. Бирок ошонун моментинен биздин сүткорлор ошо тигилерге саткан болуп, булар эмне суу калбай калды, минтип калды, кургакчылык болду деп чүйдүн элин жок кылып коюп, аларды мусапыр кылып койду. Мындай карасаң ошо бизде деле фасоль өнүгөт, ошону бир жакшына пайдада сатып калгандын ордуна биз мындай бир аларга бир болбогон бир акчага берип, өзүбүздүн мээнетибизди арытып, кайра дагы жерибизди сордуртуп, ушундай акыбалга келип атабыз. Ошон үчүн биздин жерлер Енисей, Алтай, тияк биякта Оролду айтпай эле коелу, бүт кыргыздын жерлерин биз ушинтип берип келгенбиз. Булар бергич, бул эл ушундай эл, ушундай баяу эл. Булардын жерди алып берсе болот дегендей бизди азыр кыкынтып отуруп, ар жагыбыздан талашып, талап неметип, ортого алып, акырын неметип, жамансың, сен жамансың дебесе жаман экем деп туруп, биздин ажолордун баары ошого көнүп алышып, анан кийин бергич болуп калды да. Ала турган алгырлар жок, бергич гана биз президенттер шайлап атабыз.
бергичтерди. Туура. Бул жерде азыр кайра эле ошол келген өзүбүз шайлап эл бир добуштан шайлап алып келген бийлигибизди күнөөлөп атабыз да. Эми мындай да агай. Биз сындап атабыз. Күнөөлөйүп, мен азыр күнөөлөбөйм. Алар күнөөсү жок, может быть. Чындап айтканда, биз ошого шарт түзүп берип койгон өзүбүздө күнөө. Өзүбүздө күнөө. Алар эмне анча-мынча взятка берип коет да, любой сөздү ишке ашырат, сотуңду ашырат, медицинаңды ишке ашырат, технологияңды ишке ашырат, бүт ашыгак акча берип коет, анан ошол запатты биз туура атабыз дейт. Биз кайерибиз менен ашырабыз? Биз только элибиздин күчтүүлүгү менен ашыра алабыз. Биз андан башка аргабыз жок. Мындан башка система бизге орнобойт. Келиши да мүмкүн эмес. Мен 100% кошулам агай. Мен өзүбүздү коргоп кала турган, жана Текебаев кече айтып атат. Бизди ушу коргоп кала турган тоо, анан ар намысыбыз эле коргоп калат дейт. Жобуз ишенсек, казактарга ишенесиңби? Байрактар менен эртең ишенип түрктөрдүн немесине ишенебизби? Жок. Бизди ошо мүмкүнчүлүк берип коргоп кала турган эмеге мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошол элдерди биякла кетирбей кармап калып, ушул жерге калып кала турган жигиттерди бекем тургузуш керек. Мына ошолордун планын ойлонуш керек. Кантип алып калам ушул жигиттин күчүн колдонуп калам деп. Көрүнгөн жакка барып туруп, эң Москвага барып туруп шыпыргыч, ушуна инженер болуп туруп, анан шыпыргыч болот. Бирдеке дагы мен жанагы иним бар, санакчы, дүйнөдө тияктан келип аткан нерсени мындай бир сан менен мындай Момбек Алымбек деп жүрөт. Баары теңдемелердин баарын чыгарган дүйнөдө андай жок. Бул чет неме инопланетядан келип атат да, ага. Ошону окутуп неметсе кайра берки бияктагы немелер жана илим посттор, биякта академия иштеп аткан, айлык алып аткандар 40 000, 70 000ден алып аткандар жолоткусу келбейт, анткени жаңылыкты алгысы келбейт. Только бизде ушулар өздөрү гана эптеп, карыса арыса дагы бала бакырасына өткөрүп берип, жобосу ушинтип ошол айлыкты кармап калыш керек болуп атат да. Мына ушул проблема. Жаңылык келип, суурулуп, тияка барабыз, бияка барабыз деп чуркап жүр, ал Москвада өткөрөм дейт, же Японияга барып өткөрсөмбү дейт, өткөрө албайт. Анткени баардык жер жабык. Анын илимин уурдуп алат да өзүн жок кылып коет. Мына ушундай шарт. Эми бул түшүнүктүү эле. 30 жылдан бери бизде бир эле система иштеп атат. Баягы элге мүмкүнчүлүк берүү, элге шарт түзүп берүү, элге берүү деген нерсе жок. Ал система иштебейт. Элден алуу гана системасы бар да. Элдикин алып коюу. Элдикин алып коюу эле бар. Адамдар ал мага тиешеси жок дейт, бирок ар бир кыргызстандыкка бул тиешелүү сөз да. Ар бир кыргызстандык бизде мамлекет үчүн берет, салык кылып берет, башка кылып берет. Мектепке баласын окутуп атканда мамлекеттик казнанын эсебинен бекер дейлет, бирок биз мамлекетте мектептин фондуна деп беребиз, терезесине таккан пардасына деп беребиз, ремонтуна деп беребиз, анысына деп, мунусуна деп. Жөн эле биздин балабыз мамлекеттин эсебинен билим алып жаткан үчүн биз мамлекетке көптөгөн акчаларды беребиз. Агай, сөз аябай неме болуп кетти окшойт. Бир чыгармачылыкка кайтсак, а? Мен эми угуп эле жүрүшөт, буну Тургунбек Бекболотов жазган. Мундан бир 15-20 жыл мурун. Анан ошонун ырдап берейин. Көрбүзбү Кудай алып кеткирдик, түлкүнү жолборс экен деп жүрдүк. Өзгөчө бир жаралып калгансың деп, өзүбүз эле сени көптүрдүк. Өзүбүз эле сени көптүрдүк. Каткырып каршылашты майрамдаттык, ким жогун көчөбүздө тайрамдаттык. Таң көрү темир бүркүт экен десек, каты күн кулалыны кайдан таптык. Каты күн кулалыны кайдан таптык. Бийлигин түлкү белем булактаган, кыз белем көзүн кысып кылактаган. Оюн бу өмүр бою кумарган кыз, азобу
çalma salbay sılatpağan, azoblu çalma salbay sılatpağan. Birliktin kuruguzun deşet, bir okta batak bıçak mizin deşet. Halkının tutulmagan kulu bolup, tağdırdın taşın çaynap uzun ceşet, tağdırdın taşın çaynap uzun ceşet. Oşondoy habistelet tuyuktabız, adaştık yolda bağlay ulukta biz. Aylanıp yorulardın mekenine, ata yurt azap tarttın ey unutmağız. Kalasa bölüp yarı elimizdi, kalasa satıp gidet yerimizdi. Kadırsız kalkaylanıp kalgı çaktın, göçürüp civergile mi bizdi, göçürüp civergile mi bizdi. Armanga düşüp yürü ölgü çöktü, Altayga göçüp kayra örgü söktü. Kaytarıp katındardı gütölübün, kayradan manas tubi bergi çekti, kayradan manas tubi bergi çekti. Öyle geldi. Çok rahmet ağay. Mına çıgarmanın ırdın özünün seykiri var. Bugünkü күндө баягы куру сөз адамдардын кулагына кирбей калды. Сөздөр популярдуу боло баштады го, куру сөзгө бата жүрбөйт дегендей эле. Куру сөзгө эч ким мурда кыргыз бирин-бири сөз менен айтып деп туура жолго баштаса, бүгүн бирөөнүн сөзүн бирөө укпайт. Бирок чыгарманын бир сыйкыры бар экен. Адам өзү баягы мен ушуну угуп атам, мен ушундан тарбия алып атам деп ойлобойт. Бирок жан дүйнөсүнө кирип, баягы ырдагы маани анын жан дүйнөсүнө орноп калат экен да. Эми агай, азыр мен сизге берейин деген суроом. Азыр биз сын айтып атабыз. Мисалы, дайым эле айтып келебиз да, мына ошол 90-жылдардан бери. Сунуш кандай болсо жакшы болот эле деген оюңуз бар. Элге мындай өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, эмне үчүн жакпай атат, эмне үчүн сындап атат, биз уктук билебиз. Эми баягы сунушуңузда альтернативалык баягы өзүңүздүн ойлоруңузду бербейсизби? Мондай болуш керек, мондай болсо жакшы болмок деген. Ушундай сунушум мен деле ушу эл журтта көрүп, анан каяка көчүп кетмекмин. Ушулардан коркуп, же качып, же ушул эл менин талантымды башка эл сыйлабайт да, кыргыздан башка. Жозо силердин ишкерлигиңерди бирөө улантып кетиш үчүн сен башка жака иштеп кетсең мүмкүн, бирок мен антип бара албайм да, өзүмдүн мекенди таштап. Бирок мен убактылуу жашап аткандай болуп турам да азыр. Анткени ишенишке мүмкүн эмес. Анан ошон үчүн мен сунушум болот эле, ушул жок дегенде ушул элден корко тургандай бир чоң нерсени мындай чыгаруу керек болуп атат да. Анан ушул эл өзүн коопсуз жашоо үчүн биринчи өзүнүн чыгарган ажыдаарлардын жана сүткорлордун фабрикасынан чыккан титулдагы кишилерден ушу адамдан коркуп, адамды сыйлай турган адамдын пендени жаратыш керек болуп атат да. Ошондо өзүбүз ушу биринчи ошо ар дайым кеңешип, муну кемпирбатты саталуу же сатпайлуу деген сөздү мына кеңешип, элди кеңешке койгондон кийин анан кийин бирдеке деп айтыш керек да. Коростой болуп чыгып эле мен мындай кылам, тигиндей мына кетип баратат, мына кестердин баары курулуп атат, мына минтет тигинтет. Кимдин колу менен курулуп атат? Кыргыз болсо тентип атат. Анын ордуна келип атат бирөөлөр. Бирөөлөр ээлеп калган жерлерин береби? Ээлеп калган үйлөрүн береби? Ушундай болуп маселени коюш керек да. Анткени мамлекетти каршы кылып койду, анткени ошо иштеген акысын төлө. Миллиарддаган акчасын кантип төлөйт? Төлөп бере албайт. Тияктан келип аткан акчалардын баарын ошону ата-энеси береби? Жок, бербейт. Частный собственность.
ушундай болуп баратат. Ошон үчүн ушу бир гана ошо курултайга чыгарып туруп, курултайдан чечиле турган кылып ошенткенде булар тоготот. Антмейинче булар тоготпойт. Анткени улам Чимкириктер это фабрика. Азыркы биздин азыр фабрикага дагы шайлоого каратабыз. Ошол анча-мынча тойгузуп койсо, ошого неме этип туруп, үй жерин сатып берсе да кол коюп бере тургандар тандалып атат. Тандалып атат ошолор. Алгырлар тандалып атат. Анан кээ баягы тойгон иттер бири-бирин кабышып, бири-бирин тытып коюп атышат. Анткени сен көбүрөөк жеп калдың, мен сен күчүм жетет деп туруп, аны кекитектеп, анын немелерин кустуртуп, анан кустрация кылып атат, иллюстрация кылып атат. Ушундай бир шылдыңдуу жашоого баратабыз. Анан ошол эле айта турган тимеле Текебай болобу, башкасы болобу чыгып алып туруп, тимеле бир чоң маселени чечебиз дешип, ушинтип айтышат да, баары жөлөнгөнү жанагы сүткорлордун фабрикасы. Сүткорлордун фабрикасынан качуу керек да, жанагындай элдин фабрикасына өтүш керек. Элдик кеңеш, курултай. Макул болосуңбу? Сатсаң сат, мында давай жерибизди саталы, баарыбыз. Макул бололу баарыбыз. Ушундай немеге барыш керек деп ойлойм да. Мен азырынча өзүмдүн оюм. Туура агай, бирок мондай тарыхты карап көрсөк, агай, мына Манасыбызды карайбызбы? Эгер Манас төрөлбөсө, кыргыздын 40 уруусу 40 жакка мындай тентип чачылган бир учур болгон да. Ошол кыргыздын баарын башын бириктирген бир азаматы бул Манас болду да. Ошол кыргыздын башын бириктирип, туура жолго салып, элди ынтымак алып келип, анан кайра келип бул жактан баягы ата бабасы болгон мол жерлерибизди кайра Кытайдан тазалап кайтарып алды да. Кытайды Бейжиңге чейин кууп барып. Эми андан башка дагы мисалдарды айтсак толтура эле, дайыма бир эр азаматы, бир баягы жүрөгүндө жалыны бар бир азаматы чыгат экен дагы. Анан ошол элдин башын бириктирип, элди туура жака буруп, туура агымга салып, болбосо эл деген баягы арык таккан сууда экен да, каяка буруп, мындай алдап кичине тереңирээк баягы жөөг ачып койсоң, ошол жака ага берчү эл экен да бул. Анан тосуп койсоң, баягындай болуп, толуп ташып, акыры бир күнү баягы дамбаны жаргандай кылып, жарып өтчү сел болуп, жарып өтчү эл экен. Ошону элди дайыма бир жолго буралган бир күчтүү эр азамат ул болуш керек экен да. Сиздин оюңузча бүгүн ошондой азамат уулдарыбыз барбы? Бар. Эл ишине. Бар. Болсо мындай ачык эле айтпайлыбы? Мен эми мындай да, ошол болот деп айтсам, анан ага неме болуп баштайт да башка. Анан көрүп мындай да, ошондой элди биз өзүбүз яратышыбыз керек деп элди үндөп турайын. Анткени элди үндөсөм, ошо элдик кеңешке барып, элдик кеңеш ал өздөрүнүн мыкты чыгаанын мындай жок дегенде убадага тура турган адамдарды шайлаганга аракет кылат да. Анан азыркы мунугу 100% шайлоодон чечилет дегенде мен такыр ишенбейм. Мен өзүмдүн позициям. Анан кийин ошол немени жөндөп кетет деп бизге таңуулайт. Анан дагы ушул бир ар бири келген сайын эле конституцияны өзгөртүп кирди. Бир гана Жээнбек өзгөртө албай калды, 3 жыл иштеп калды, мүмкүн ада эле өзгөртмөк конституцияны. Анан ошондой эле жашап калдык да. Анан эми мына баягы өздөрү бири-бирине титул катары өткөрөбүз дегендерден эмне пайда болду? Мына эчтеке пайда болгон жок. Бири-бири менен жек көрүндү да, бири-бирин ата тургандай болуп көз карашта калып калышты бири-бирине. Ошолордун баарын керек беле бизге, эл ушу көрүнгөндөргө алар өздөрү чечип, өздөрү ушу немемди улантып кетет деп туруп, миңдеген гектар, миңдеген жерлерди алып туруп анан ошого берип коюп, анан кийин эң артында ала албай, ал болсо бир түрккө сатабы, бир Кытайга сатабы бир жерге, анан биздин элибиздин жерибизди дагы менчик кылдырып, же болбосо бирөөгө өткөзүп берип, ушундай бир кылыктарды кылып аткан нерселерди кантип токтото алат? Токтото албайт. Өзү да ошого малынган, өзү да сүйөнгөнү сүткорлордун фабрикасы. Ошого сүйөнүп туруп иш кылып атат. Келери менен ушундай сүткорлуктардын немесине өттү. Ага чейин мен ишендик бар. Мындан кийин мен бир адамга мен жыргатам дегенге ишениш болбойт. Ал ошо элден коркуп, ошо эл макул болотпу, болбойтпу деп ошону ойлонуп туруш керек. А макул болсо анда ишке ашырса болот. Биз азыр болгону могул жерде чыгармачылыгыңыз, сиздин жеке чыгармачылыгыңыз үстүндө азыр мындай пикир алмашып атабыз. Ушул сиздин жолуңуз
biz balkim özüңүzгө билинбестир, бирок жок дегенде кыргыздын кайдыгер эмес жарандары биз өз көзүбүз менен көрүп чоңойдук, көрүп келе атабыз. Сиздин өмүр жолуңуз, чыгармачылык жолуңуз аябай оор болду десек туура эле болот да. Себеби сиздин батырлыгыңыз биздин көзүбүздө. Сиз эч бир бийликке жүгүнгөн жоксуз. Эч бир баякы бийликтин арзыматы болгон жоксуз. Сиз дайыма чындык тарапта турдуңуз дагы, адилеттүүлүктү, акыйкатты талап кылып келдиңиз бийлик башындагылардан. Жалгыз өзүңүз болсо дагы ушул гитара комузуңузду көтөрүп алып кайсыл жерде болсо адилеттүүлүк ырым-ырдап келип атасыз да. Бирок ошол эле учурда сиз санат чөйрөсүнөн ошентип адилеттүүлүктү, акыйкатты талап кылып келсеңиз, саясатта дагы биз билген, биздин көз алдыбызда ошондой бир инсан бар. Ошол эле жылдардан баштап, ошол 90-жылдардан баштап, ошол Акаевке, андан кийин Бакиев менен бир аз иштеп, бирок бул ойлогон иштерди аткаруусуна алардын бийлиги жол бербесе, кайра кызматын тапшырып берип, кайра эле ошол баякы конструктивдүү оппозиция болуп дайыма. Андан кийинки бийликтердин дагы бири менен дагы баякы неме кылбастан, эптеп иштешип кетип, эптеп өзүнүн кызыкчылыгын ойлобостан дайым адилеттүүлүктү, мыйзамдыкты, акыйкатты талап кылып келип аткан дагы бир инсан бар. Адакхан Кимсанбаевич Мадмаров. Бул саясат чөйрөсүндө. Ушул киши жөнүндө өзүңүздүн замандашыңыз, өзүңүздүн ошондой мындайча караганда экөөңүздөрдүн багытыңыздар бир эле да, бирок болгону эки бөлөк баякы сферада келип атасыздар да. Сиз чыгармачылыкта, ал киши саясатта. Ушул кишиге сиздин пикириңиз кандай? Себеби көптөгөн биздин кечеги көрөрмандар сизден ушул нерсени сураган. Садырбаев менен көп жүрдүм. 3 жолу аны депутат кылганга мен жалгыз ушу мени алып кетчи. Анан башка өзүнүн жардамчылары болор эле. Анан аларга миллиондогон акчаларды коюп, ошону кулатыш үчүн миллиондогон долларларды койчу эле. Тиги немеде, Догранбек. Бирок ушундай стратег киши баардыгын алып койгондо анан мага ошогондо эркин ырдатчу эле. Мен тимеле каалаган ырымды ырдачым. Ошол убакта. Ошентип мени алып, мени өстүрүп алды. Өтө чоң саясатчы кылып. Анан Адакам жакшы неме саясатчы, мыкты саясатчы экенин көрүп эле жүрөбүз. Бирок мен айтып аткан системаны ал кабыл алабы, кабыл албайбы кеп ошондо да. Мен өзүмдүн ичимдеги болгон нерсемди мен сизге айтып берип атам. Эл жактырабы, жактырбайбы, ал выборда. Анан ошонун системасын жактырса, анан эртең кече Бакиевди иштеди эле, кече дагы бирөөнү иштеди эле. Анан ошону ээрчип кетип калбайбы деген коркунуч пайда боло берет да. Ошон үчүн мендеги системаны эл да көрсүн. Анан мүмкүн ошону жактырса мен с удовольствием мен даярмын. Эми үчүн ушундай даяр, интеллектуальный, абдан немеси күчтүү адамдарды жаныбызда жүрсө жаман эмес. Только элдик жанагы кеңешти биринчи ортого коюп, анан ошонун тегерегинде уюсак, анда мен кошулам ошого. Азыр агай, мындай болуп атат да. Сиз баякы сүткө оозу күйгөн айран үйлөп ичет болуп, азыр эч бир адамга мындай ишенимиңиз болбой калгандай сөздөрдү айтып атасыз да. Бирок сиз айтып аткан баякы элдик кеңешме же болбосо курултайды Адакхан Кимсанбаевич баякы 2006-жылы бүтүн Кыргызстан партиясын түзгөндө ошонун немесинде жазган да. Элдик курултай сөзсүз болуш керек. Ар бир айылдан Садыр Жапаров да айтты. Сөзсүз болуш керек. Садыр Жапаровдун бардык бүгүнкү аткарып аткан программасы ал Мадмаровдун мындан 15 жыл мурда жазып койгон программалары. Президенттик башкаруу болуш керек, элдик курултай болуш керек, депутаттар кыскарыш керек. Мадмаров айткан, ашып барса 60, болбосо 40 эле депутат болуш керек. Кыргызстанга жетет, элдин санын регионду эсепке алганда деп айткан. Анан койчу министрлер кыскарыш керек деп айткан. Баягы бир кичинекей өлкөгө баягы мынча көп башчынын кереги жок депчи. Бир президент жоопкерчиликти кеп башына алып, ошол жооп бериш керек. Баягы бүгүнкүгө окшоп иш болбой калса, министрлер кабинетинин жетекчисин алмаштыруу менен элдин көзүн боёу эмес, өзү кетип жооп берсин деген да. Жасай албадыбы, кет. Бер жасай алчуга деп ушинтип айтып келет. Мындай караганда экөөңүздөрдүн оюңуздар дээрлик бирдей. Албетте бунун эмгеги чоң.
эмгеги жүрөсүң, бирок эл үчүн иштеп аткандагы жана Нарматова чыгып Оразайым ушунун немесинде экен адагы калыс сөзүн айтып жүрүп, кээ бирине жакпайт, кээ бирине жагат. Мен деле ошондой пикирдеги адаммын да. Мен деле жактырып жүргөн, мен мисалы үчүн аялыма бир 70% жакпашы мүмкүн. Туура. Ошон үчүн мен жагып кетебиз, бирибиз укмуш дос болуп кетебиз деп айта албайм. Анткени мен бакиев келген киши болчумун да. Даже ошол жерде 10 миң деген кишини Жалал Абадта ырдап, кереден кечке ырдап кармап тургам. Намысына тийип улам. Келгиле мындай немеде Акаевден кутулалы деп. Ошентип кулатып турган кишимин мен ошолордун немесине. Туура. Анан Бакиев болсо келери менен сатышты, туурабы? Анан мен дагы бирөөдү мактап туруп неметсем, мени Кудай да кечирбейт эми. Мындан ары болду да. Мактаган өзү туура эмес. Мен анан көрү, мен элге айттым, кааласаңар ушу жанагы Кудайдын алып кетип аткан кораблинен түшүп калганды, мындай бир өзүбүзчө мындай аракет кылган кааласаңар эл, биз жашап калабыз. Каалабайсыңар, ошо корабль менен кеттик да, ошойдон туңгуюкка Кудай бир паста киргизип коет. Ошо туңгуюктан чыга албай жок болобуз. Ошо туңгуюктан чыгыш үчүн биз өзүбүздү эл кылып сактап калыш үчүн эр азаматтар эртерээк ойгонуш керек. Ойгото турган мезгил. Ошо Мадумаров дагы ошону тезирээк кармап калыш керек болот. Азыр Шайылдап экөөгө ишенип туруп, анан кийин акчанын баарын чачып алып туруп, анан кийин ал болсо алдап кетет этең. Шайылдап экөө шайтан дегендей эле нерсе да. Эртең шайтан, ал урдап кетиши мүмкүн, акчаны жок кылып коюшу мүмкүн, акчанын немесин чүйрүп коюшу мүмкүн. Ушундай нерселерди кылып койсо ким кепил боло алат? Ошондуктан элдин казынасын өзүнчө, элди өзгөчө баалап, мен мисалы үчүн депутаттыкка баргым да келбейт, барбайм. Ошону госструктура дагы кызматына киргим да келбейт, кирбейм. Болгону мен иштеп аткан жеримди иштетип, өзүмдү өзүм бага турган мүмкүнчүлүгүм бар. Ошо элге ошондой мүмкүнчүлүктү түзүп бере турган инсан келип калса, мен жок дебейм. Ошондой да. Ушу немени айткым келет да. Мен эч аны колдобойт деп ойлобогула. Мен колдойм. Бирок мен анын жанагындай оозун күйгөн айранды үйлөп ичет деп өзүң ал туура эле. Мен уже бүттү, ишеним түгөндү менде. Садырга болгон ишенимим, Атамбаевка болгон ишенимим, адагы мен аны 3 ай бою мен ары бери ырдап жүрдүм да, бул ушул шумкар эле, бул толпар эле деп. Анын неметкен. Ошон үчүн мен эми чыгармачыл адаммын, ошо өзүмдүн ырымды мынтип ырдагым келип атат да. Назырбек Алымовдун сөзү. Жашымдан менет басты чөккөнүм жок, жакшылык дөөлөт басты көпкөнүм жок, тыйындан сом курадым байлык үчүн, түбүнө түгөмдүрдүм жеткеним жок, түбүнө түгөмдүрдүм жеткеним жок, мансаптын балын юттум төккөнүм жок, манчыркап манап болуп кеткеним жок, турмуштун бир жолунда бел чечишпей, мончоктоп тер агыздым кетменим жок, мончоктоп тер агыздым кетменим жок, бир сулуу ашык кылды чырайына, бир сулуу салып кетти убайымга, тагдырдын талаасында күлүп жүрүп, акыры туш болупмун жубайыма, акыры туш болупмун жубайыма, жаңылып уужутупмун өлгөнүм жок, жамандык көп азгырды көнгөнүм жок, бир өлөр ташыргытса аш берипмин, бир гана ушакчыны жеңгеним жок, бир гана
ушакчыны жеңгеним жок. Ой, бир гана ушакчыны жеңгеним жок. Рахмат агай. Аябай сонун чыгарма болду. Биз болгону бүгүнкү күндө эл баякы бир чыныгы баякы Эрулду таанып, ошону ээрчиш керек болуп атпайбы? Туура эмес болуп атканын карап, ар ким ар жакты өз алдыбызча эле күрөшө берген менен баякы жеке адамдын жалгыз аттын чаңы чыкпайт дегендей жеке адамдын колунан эчтеке келбейт экен. Анан баякындай болуп өлкөбүздүн жерлери баякы суу сактагычтары кетип атканда биригишибиз керек болду да. Ошондо кыргыз жер сууларын коргоо кыймылы деп кыймыл түздүк дагы. Ошондо жанакы сизге барган Мирлан Ураимов дагы бир канча жигиттер болуп биригип ошол жерде эми баягы туура эмес чечимге каршы күрөшүп жүрүп, анан ушул иштер, ушул долбоорлор ошондо түтүлгөн. Анан колдоп калганыбыз мындай карап туруп, биз дагы канча жылдан бери көрүп келип атабыз. Биз деле максатыбыз бир, өлкө өнүксө. Кыргыз өзүнүн жеринде өзү хан болуп жашаса. Тентип дүйнө кезип жүргөнү бул бизди аябай өкүндүрөт. Кыргыз Катардан кандай айырмабыз бар, же болбосо Дубайдан кандай айырмабыз бар. Ошондой болуп адамдардын өзүбүз чече турганга мүмкүнчүлүк берип турса, анда биз колдойт элек. Ошон үчүн баардык эле эптеп эле жеп алып туруп, бир жерге катып коюп туруп, анан кийин кылтыйып карап туруп, бирибизден эметсе, ушундайдан кутулуу керек болуп атат. Туура. Анан эми Самидин энем рахмат, мени чакырып ушундай бир немеге мындай эл немесине агымына кошуп кичине оюмду пикиримди сурап койгонуңарга рахмат. Анан мен дагы чыгармачылык ишимин, чыгармачылык иши дайыма бир жаңы ойлорду айтат. Ошо мен да ойлорумду айттым, туура түшүнгүлө. Анан эми жакса ошону элге жарыялагыла, жакпаса Сагынбектин ою экен деп ошо менен калтырып койгула. Мен ушу баягы таанышың болсо танкасың, тааныш жок болсо манкасың деп баягы Жаныбек айткандай, тааныш издеп деле неметкен жерим жок. Мен барган ушу мени ар кандай акыбалда туруп аткандарымды тартып туруп элге жаттатына калып көрсөтүп койгон үчүн мен ошого неметип келдим. Сөзсүз мен мага бийлик, мага Кыргыз ССРдин эмгек сиңирген артисти же болбосо дагы бирдеке даңк жана дүңк деген немелерин бере койсо, мен ошол менен бир жыргап калат элем же пенсиям оңголуп калат эле деген жерим жок. Албай деле жашаганга менин шартым бар. Ошон үчүн топук кылып турайлы, өзүбүзгө ал кишиге өзүнүн немеси, Кудайым мага насип берсин, нысап берсин, насип эмес, нысап. Нысап берсин, ошо нысапты ошо элдин немесине пайдаланса өзүнүн жакшы жагы, пайдалана албаса өзүнүн шору. Шуну менен өзүм ойлоп атам. Сизге агай ушунча баякы жаш болсо да, кичүү болсок да чакырсак, улуу башыңызды кичүү кылып бизге келип бергениңизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Агай, бул биз үчүн эле, мисалы мен жеке өзүм үчүн канча чоң сабак болду. Мен ойлойм, биздин көрөрмандар үчүн дагы азыр аябай бир баалуу сөздөрдү, баалуу пикирлерди, баалуу сунуштарды айтып бердиңиз. Сизге чоң рахмат, бар болуңуз. Ар дайым ушул элдин алдында жүзүңүз дайым элге карап, ушул туура жолду, адилеттүүлүк жолун көрсөтүп жүрө бериңиз. Сизге Алла ыраазы болсун. Буюрса, тарыхта сөзсүз бир өзүңүздүн ордуңуз менен элдин оозунда каласыз деген ойдомун. Дайыма сиз сыяктуу чыгаан уулдар өз учурунда баркталбайт. Дайым тепселенет, кордолот, бирок тарых гана алардын баркын өз жайына кое алат. Ошон үчүн бар болуңуз. Сизге чоң рахмат. Келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу өтө терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат агай. Сиздердин сурооңарга толук жооп бергениме толук жооп бере алдымбы деп мен да кабатыр болбой аман жок. Мен оюмча эң сонун болду деп ойлойм. Рахмат. Чоң рахмат агай келип бергениңизге.